Кайрылуу кеш достор. Бүгүн сиздермен үй жагдайында домашний лагман дайындайтын болабыз. Биринчи болуп биз камырыбызды илеп алабыз. Мен тек гана туз менен иледим. Эч кандай жумуртка коспасыз коскон жокмун. Камырыбызды осулай илейбиз. Бири-бирине биригип, кичине каттылау теста чыгуу керек бизде. Мен илеп койгон камырымды тунтуп койдум. Тунткан камырды кичине осулай жайып, октоодун көмөгү менен бөлчөк-бөлчөктөргө бөлүп коёт болобуз. Мен октоо менен жайып алдым осулай. Осулай узунча этип бөлүктөргө бөлүп коебуз. Мен осулай бөлүп алдым. Жак кылып койдум. Эndi бизге картоп кажет, сабыз, пияз, капуста, болгар бурчу және эт, чеснок кажет болот. Керектүү коспалар бар. Эмне баардыгын бирдей этип, 4-5 этип туурап алабыз. Баардыгын дайындап. Буга дейин биздин камыр тестамыз кичине майга тунтуп койдум. Кичине туный турсун. Сабызыбызды, болгар бурчубузду туурап алабыз. Баардыгын керекке бир калып этип өтө дамдуу тамактын бири, тагамдын бири, ишибизге сүйсүнүп жейтин тагамдын бири. Мындетсиз түрдө үй жагдайында осулай жасап кечки астарына берсеңиздер болот. Өтө дамдуу чыгат. Мына пиязыбызды туура осулай туурап алабыз. Мына баарын туурап алдым. Және этибизди туурап алабыз. Кызып турган казаныбыздын майга биринчи пиязыбызды салып туурап алатын болобуз. Кызып турган майыбызды жакшылап туурабыз. Артынча этибизди салабыз. Жакшылап аралаштырып болгон соң кичинеден кийин артынча болгар бурчтарыбызды сабызыбызды салып алатын болобуз. Слайд баардыгын бөлүк-бөлүктөн салып жакшылап тууратын болобуз. Ас касык соя және 1,5 касык томат косатын боламыз. Дәміне карай туз саламыз. Лабыр жапырактарын саламыз. Кара бурыч, паприка жакшылап салып аралаштырып аламыз. Және кинза, укроп, көк пияздын менде осындай кептирилген түрүн салатын болам. Міне жакшылап аралаштырып, үстүнө суу куябыз. Керектүү мөлчөрдө. Міне суубузду осылай куюп, кичине кайнатып аламыз. Міне менин жаңы камырларымды осылай бөлүктөргө бөлүп, кичине жайып алдым. Ары карай дагы да жаюуду жалгастырамыз. Міне колубузду осылай суузабыз. Жиңишкелетип, адемилетип. Суузулган камырыбыз. Осылай жакшылап суузгандан кийин 1-2 рет осылай ургулап аламыз. Жиңишке адеми чыгуу үчүн. Май жагып коюңуздар, жабысып калат. Кайнатып, тамагым дайын баштайт. Падиген кетип, кечки астарын берем. Мындетсиз лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.